Лука Модрич 2018-жылдын эң мыкты футболчусу. Хорватия курама командасынын жана Реал Мадриттин жарым коргоочусу Лука Модрич ФИФАнын версиясы боюнча 2018-жылдын эң мыкты футболчусу деп табылды. 24-нөн 25-ине караган түнү Лондондо FIFA Best 2018-дин алкагында сыйлыктарды тапшыруу салтанаты болуп өттү. Анда эң мыкты оюнчу намына 10 футболчу ат салышкан. Иргелип отуруу үчтүккө Лука Модрич, Криштиану Роналду жана Мухаммед Салах калган. Ошентип Лука Модрич спорттук карьерасында алгачкы жолу жылдын мыкты футболчусу аталды. Мыктыларды капитан командалар менен курама командалардын машыктыруучулары тандады. Бардык тараптарды эске алуу менен добуш берүүнүн жыйынтыгында Модрич 29,5, Роналду 19,8, Салах 11,23% добушка ээ болушту. Эске сала кетсек, буга чейин да Модрич УЕФАнын версиясы боюнча Европанын эң мыкты оюнчусу аталган. Анда да ал Салах менен Роналдуну артка калтырган эле. Кыргызстандын Улуттук олимпиада комитети эл аралык олимпиада комитетине боз үй тартууга беришти. Кыргызстандан барган делегация боз үйдү Швейцариянын Лозанн шаарындагы эл аралык спорт үйүнүн аймагына орнотушкан. Ал жакта 30га чукул спорттук уюмдардын, федерациялардын өкүлчүлүктөрү жайгашкан. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах баалуу белек үчүн ыраазычылыгын билдирип, боз үй олимпиада шаарчасында сакталаарын жана 2020-жылы Лозаннда өтчү өспүрүмдөрдүн кышкы олимпиадасында да орнотулаарын баса белгиледи. Азербайжандын Борбор калаасы Бакуда дзюдо боюнча дүйнө чемпионаты уланууда. Мелдешке 129 өлкөдөн 800 балбан катышкан. Бул жолку дүйнө биринчилиги мурда кийин болгон биринчиликтердин эң кызыктуусу болуп, тарыхта калчу окуяларга бай. Аларга токтолсок, аталган спорттун тарыхында алгачкы жолу 17 жаштагы секелек дүйнө чемпион аталды. Кайталангыс таланттын ээси украиналык Дарья Беладет өзүнүн кыйлаулуу атаандаштарын артка калтырып, 48 килограмм салмактын эң күчтүүсү аталды. Ал жарым финалдык баскычта Олимп чемпиону аргентиналык Паула Пареттини ишенимдүү түрдө жеңип, финалга жолдомо алган. Финалдык беттеште Беладет аталган салмактын биринчиси болгон жапониялык Фуна Танакини иппонго чапты. Эске сала кетсек, украиналык балбан кыз дзюдо күрөшүнүн тарыхында эң жаш дүйнө чемпиону аталды. Андан тышкары Беладет аталган спорттон дүйнө биринчилигин жеңген алгачкы украиналык. Бул чемпионатта дагы бир тарыхта калчу окуя болду. Анда жапониялык бир тууган ага карындаш бир күндө дүйнө чемпиондору аталышты. Хифуми жана Ута Абенин бул көрсөткүчү дүйнө элин суктандырды. Алгач татамиге 52 килограмм салмакта Ута Абе чыкты. Ал жарым финалдык баскычта дүйнөлүк рейтингде биринчи катарда турган франциялык Амандит Бушарды артка калтырды. Финалда өзүнүн мекендеши, курбусу, аталган салмактын чемпиону Айши Шимени иппон менен ишенимдүү түрдө жеңип алды. Андан соң эстафетаны Утанын агасы 66 килограмм салмактын чемпиону Хифуми колго алды. Ал финалдык беттеште казакстандык Ерлан Серикжановду жеңип, бир күндө бир тууган абелер дүйнө мыктылары аталды. Бул унутулгус учур дзюдонун тарыхында алгач ирет орун алды. Аталган мелдешке Кыргызстандан 7 салмактык категорияда балбандар аттанган. Бирок азырынча жеңиш тууралуу сүйүнүчтүү кабарууга элекпиз. Бул биринчиликте болбосо да келерки жылкысында биз жеңиштин даамын татып каларбыз деп ишенгибиз келет. Бакуда өтүп жаткан бул чемпионат 27 сентябрда жыйынтыкталмакчы.